ретро стилинде жасалганы менен заман талабына жараша бардык жактан жооп берет. Анда эмесе кеттик. Равшанбек Ахмедов бул унааны өз колу менен 2 жыл ичинде чогулткан. Каарманыбыздын атасы өз кезинде айдоочу болгон. Ал эми өзү 20 жылдан ашык убакыт аскер багытында кызмат кылып, унаанын түрүн айдаган. Темир тулпар чогултууга кызыгуусу ошондон улам жаралган. Уна жасаган сайын эргүү алып, бул иш анын жан дүйнөсүнө жакын экенин айтат. Танктарга, БМП, БТР, башка машина, түрлүү машиналерди оңдогон жакшы көрөт элем. Кийин пенсия чыккандан кийин балдарым ошол кызыкканымы, өнөрүмү билгенден кийин айтып калды. Ата бир техника жасабайлыбы ретро стилде деп. Макул дедим, балдарым жардам беребиз деди. Ошол балдарым себеп болуп туруп кыйналганыбыз краскадан болгон. Эмнеге дегенде ар бир машинени краскалаганда эң оор маселе ушул болсо керек. Эмнеге дегенде красканы тандаш керек, краска даярдаш керек. Даярдаш эле өтө көп убакыт алат. Ошон үчүн техникалык жагынан кыйынчылыктар болбоду. 1 жыл дегенде биз машинени жүргүзүп алдым. Кийин 1 жылдын ичинде краскага даярдап, бүт бар жокторун уже өзүнүн калыбына келтириш үчүн дагы 1 жыл кетти. Капоттун астында 3.1 көлөмүндөгү турбо дизель мотор турат. Ичинде бүт бардыгы заманбап техниканын жараша кондиционер, интеркулердин муздаткычын өзүбүз жасадык, вентилятор коюп. Калган бүт бар айнек жуугуч бачоктору бар, АБС бар, сигнализациясы дагы бар. Бүт бардыгын өз калыбына келтирип, ушул кичинекей капоттун астында бүт бардыгын орноштурушта бир аз кыйынчылыктар болду. Албетте, ар бир жаңы ишти баштоодо кыйынчылык болбой койбойт. Бул унааны чогултууда бир топ тоскоолдуктар болгонун белгилеген каарманыбыз аягында жаңы, ыңгайлуу жана заманбап унааны өзү жасап алганын сыймыктануу менен айтат. Борту тенттин астында жасалган. Машина биринчиден үй бүлөдө ушундай машина керек экен. Эмнеге дегенде базарга барабыз, базарга барганда да стройматериал алабыз. Стройматериал алганда дагы ташыган абдан оңой экен. Элдер да кызыгат. Равшанбек мырзанын жасап алган унаасын көрүп, кыялдарды ишке ашыруу өз колубузда экенине ынанасың. Эң башкысы каалоо жана аракет болушу керек. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.